атасыз да. Бир топ убакыт өттү, анан ушул акыйкатсыздык менен мындай күрөшүүнүн жыйынтыгын бүгүн сезип жатасызбы? Деги эле жыйынтык болоруна көзүңүз жетеби? Сурооңуз боюнча жыйынтыгы болобу, болбойбу, адам үмүт менен жашайт. Сөзсүз түрдө ушул нерсеге жетишем деген бир кандайдыр бир күч түрткү бергендин натыйжасында кандайдыр бир кыймыл аракеттер болот. Эгер мен ушул үйдү кура аламбы, кура албаймбы, быйыл бүтпөй каламбы, анан пай дубалын бүтүрүп коеюн, анан тиги дубалын көтөрүп коеюн деп адам аракет жасайт. Үйдү толугу менен бүтүргөнгө каражаты болбосо дагы аракетти жасайт. Адам үмүт менен жашайт, үмүтсүз жалгыз шайтан болот. Үмүт менен ачканбыз, мен макул эмесмин деген кыймылдагы, укугум бар деген кыймылдагы Кыргызстандагы баягы конституциялык укуктары тебеленип, мыйзамдардын баары тебеленип, бийлик өзүн билемдикке өтүп алганын натыйжасында чыккан кыймыл. Мен ыраазымын. Ушул кыймылга келип кошулган азаматтарыбыз миңдеп саналат, 10 миңдеп, 100 миңдеп саналат. Себеп конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мен макул эмесмин деген кыймылды баштаганыбызда 300 миң кол топтойбуз деген үмүт артканбыз. Бирок бара-бара көч түзөлөт дегендей, ойгонбой жатып биз 200 миңден ашык кол жыйнадык. Бул деген соңку кыргыз саясий тарыхындагы аябай чоң жетишкендик. Өзүңүз көрүп атасыз го. 4 миң, 5 миң кол жыйнай албай канчалары жүрөт чуркап. Биз 200 миңден ашык кол жыйнагандыгыбыз бул аябагандай чоң жеңиш. Ошол толкундун натыйжасында шайлоо кодекстерине өзгөртүүлөр киргизилип атат. Бул кандай? Сыртта калган, убактылуу иштеп жүргөн биздин жарандарыбыз бүт эле адамдык дагы, жарандык дагы укуктарынан четтеп калган да. Өткөн президенттик шайлоодо болгону 15 миңдин тегерегиндеги кишиге гана уруксат берген шайлоого катышууга. Эгер мындай карап келген болсок, Москванын өзүндө 1,5 миллиондон ашык кыргыз убактылуу иштеп жашап атат. 15 миң деген эмне деген сөз бул? 15 миң деген бүгүнкү күндө Түштүк Кореянын Сеул шаарында 15 миң кыргыз жүрөт. Демек, сыртка чыгып кеткен 1 миллионго жакын кыргыз өзүнүн адамдык, жарандык, конституциялык укугун колдоно албай жатат. Элиңдин мондай бир кошоор үнү болбосо, айтар сөзү болбосо, бул не деген маскара деп ошол укугум бар деген, мен макул эмесмин деген кыймылдарды түзгөнбүз. Натыйжада шайлоо кодексине бир топ өзгөртүүлөр киргизилип атат. Шайлоо мыйзамдары укугу деп калдыңыз да, анан азыр негизги шайлоо кодексине кирип аткан өзгөртүүлөр коомдун ичинде, анан депутат болом деген саясатчылардын арасында абдан кызуу талкууну жаратты. Дегеним, шайлоодогу босого пайызды башында 9% катары депутаттар кабыл алып беришти эле. Эми өткөндө президент 7%га түшүрүү жагдайын ишарат кылды көрүнөт. Сиз болсо кайсы бир интервьюңузда айткан экенсиз, 7% эмес, 5%га түшүрбөсө кайрадан экинчи революция болуп кетүү коркунучу бар деп. Революция жасай турган баягы алабарман, көкүрөк чапман, ач кыйкырык менен көтөрүлүп жүргөн алар башка. Мен эч качан кандайдыр бир жагдайды күч колдонуу менен өзгөртүүгө макул эмесмин. Биз адамбыз. Айвандардан айырмаланып, биз адамбыз. Бизде акыл бар. Ошондуктан жанагы төңкөрүш, оодарыш, революция, кыргын чапкын деген сөздөрдү түк колдогон эмесмин, колдобойм да. Анда журналисттер ката басышкан. Жок, ката басышкан эмес, алар деле ошо туура эле баскан. Мен айткам, анда баягы чоң бороон чапкыңды бүтсө болот деп айткам. Эми алар ар ким түшүнүгүнө жараша жазып коет да. Мисалы, бир эле сөздү мен сизге айтсам, сиз өзүңүзчө кабыл алып түшүнөсүз. Башка жигиттер башкача кабыл алат дагы өзүнүн түшүнүгүнө жараша. Ошондуктан баягы революцияны мен ар дайым айтып келатам, азыр модага айланып кетти, ушул сөзүмдү көбү кайталашат. Революцияны ички жан дүйнөбүздө жасашыбыз керек. Биз адамбыз деген, аң сезимибиз, акыл эсибизде жасашыбыз керек. Мен кыргыз жаранымын, кыргыз мамлекетинин ээсимин деген түшүнүктү пайда кылышыбыз керек. Мен адаммын, мен эч кандай абийиримди, намысымды акчага сатпайм деген революция жасалышы керек. Мен ушул мамлекеттин келечегине түздөн түз жооптумун деген революцияны жасашыбыз керек.
Азыр эми пайыз боюнча сиздин позиция кандай? Пайыз боюнча ошол 9% деп өткөрөбүз дегенде, жанагы мен айткандай болуп талтаңдап турушуп алып, каалаганыңызды жасайбыз деген. Караңыз, 9% эмес, 7% менен өткөн 15-жылкы шайлоодо 39% Кыргызстандын элинин добушу эсепке алынып, ошону менен олтурат бүгүнкү 120 азамат. 61% Кыргызстандын элинин добушу эске алынган эмес. Бул өтө уят маселе деген. Өтө уят. Одоно. Одоно дагы, уят дагы. Анан Кыргызстандын элинин атынан сүйлөгөнгө укугу барбы же жокпу деген маселе пайда болот. Демек, 3төн 1 гана бөлүгүнүн добушу менен отурат. Эгер 9% кылып койсо, бул көрсөткүч андан да көтөрүлөт. 20% гана билгенин жасап, калган 80% силер керек эмессиңер деген сыяктуу мамиле болуп калат. Менин пикиримди айтканмын, ошол 5%, кээ бир азаматтар айтты 3%га түшүрсөк болот деп. 5% максатка ылайык. Момундай карап келгенде, эгерде шайлоо таза туура жол менен өтө турган болсо, пайыз маанилүү эмес. Пайыз маанилүү эмес. Азыр эл арасында бүтүн Кыргызстан партиясы шайлоого барат экен деп анан колдоочуларыңыздар дагы арбын боло баштады. Муну социалдык түйүндөгү градус аркылуу байкоого болот да. Чоң партиялар дагы эми шайлоодо өзүнүн чама чаркын көрүп, байкап, биригүүлөргө барып атат, саясатчылардын ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп атат да. Бирок мен айрым саясатчылар менен сүйлөшкөнүмдө сизге келип мындай колун сунууга кээде мындай коркушабы же тартынышат экен да. Бул эмнеден деп ойлойсуз? Же сиздин келгенде алдыңызга келгендер күйүп кетет деп бир айтканыңыз бар эле, күйүп кетеринен коркобу? Күйөт, биринчиден күйүшөт, экинчиден колу таза эместер таза колду кармагандан коркушат, чочулайт. Партиялар ар кандай болот. Мисалы, бирөөлөр кыска мезгилге, кыска бир максатка жетүүгө аракет жасашат. Атасын дагы, энесин дагы, балдарын дагы ортого коюп ант ичишет. Алардан Кудайдын өзү сактаган болсун. Эгерде сизге бүтүн Кыргызстанга биригели, бир байрактын алдында парламентке келели деген сунуштар түшсө, карап көрүүгө даярсызбы? Билесизби, биригүү үчүн биригүүнүн кажети жок. Мүдүрүлбөс туяк, жаңылбас жаак болбойт дейт. Биз 10-жылы бир азамат менен бириге коюп, кайра келгенден. Анан чыгып эле бүткөндөн кийин айтты, бир интервью берди. Кыргызстанда белгилүү инсан, атын атабай эле коеюн. Саясатты байкап жүргөн азаматтар билет ким экендиги жөнүндө. Экинчи кече муну Эмгек деген партия менен себеп бириккиле деп кыйнай берген элдин өзү болот. Айланайын бирик, бириккенден эмне пайда чыгат десең, сен киши жактырбайсыңбы, алар мындайбы, тигиндей, мындай деген ойду пайда кылганга аракет кылышат. Жок. Себеп ар бир азаматтын, саясатчынын ички жан дүйнөсү мага белгилүү. Кайсыл учурда тура алат, кайсы учурда тура албайт. Биригүүгө жана сиз айтып аткандай кылып убактылуу келгендер кайсы бир деңгээлде өздөрүнүн баасын көтөрүш үчүн келет. Кызыкчылыктар. Баасын көтөрүш үчүн. Байкап атасыңарбы, эгерде бизди керексиң сен деп бизди чакырбасаңар, Мадумаровго кошулуп кетебиз деп соода таразага ташын салып келет. Анан ой, Мадумаров менен биригип аткан турбайбы, кокуй деп анан алар баштарын кашып, келе кой садаган кетейин, мен сага муну берейин, айланайын, сен мындай койгой тур, мындай болуп тур деп кызмат сунуштай коет дагы, анан кетишет. Кеткенде да жөн кетпейт, бүтүн Кыргызстанга каралап кетет. Эл муну түшүнбөйт да. Атаң, жакшы эле биригип барып, тил табыша албай калыптыр. Тил табышыр. Алар башында ойлогондо соодалашуу үчүн келген. Түшүнүп атасызбы? Ошон үчүн айттым, менин жанымда туруш өтө кыйын, күйүп кетишет. Себеп куйрукту бир ай койгон болсо эле чыңырат да. Анан кокуй деп туруп анан качат, анан кеткенде дагы бир шылтоо таап кетет. Миңдеген шылтоолор бар. Эми муну менимче
соңку 10 жылдын ичинде элибиз түшүнүп калды. Байкап калды, билип калды. Мени баштагыдай кыйнабаса керек да, муну бириктир, тигини birик, муну birик деп. Жок. А сиз айткандай, мен биринчи биздин партиябыз жаралгандан бери, биздин партиянын жаралганына 13 жыл болду, 14-жылга кетип баратат. Ошол күндөн бери айтам, эгерде жеке инсандын кызыкчылыгы үчүн эмес, мамлекеттин бакубаттуулугу, конституциянын нукура 93-жылдагы конституцияга алып келүүнүн колдосоңуздар, кыргыз өкмөтүндө өкмөт деген түшүнүк болбой, эл тарабынан шайланган президент терт башы менен жеке өз жоопкерчиликти алса, Кыргызстанда окуу жайларды мамлекеттик кылып туруп, алардын баарын бекер баягы кызмат көрсөткөн саламаттык сактоо тармактарын союздун системасына алып келүүгө макул болсоңор, канатыбыз ачык, эшигибиз ачык деп атам. Келгиле. Келе албайт да. Соңку 10 жыл деп белгиледиңиз да, эгер мен жаңылбасам, сиз 2010-жылдан бери оппозицияда келе жатасыз да. Ана кандай ойлойсуз, бүгүнкү бийликке мындай реалдуу боло турган оппозиция барбы? Эгер бар болсо, алардын сиз башын бириктирүүгө даяр белеңиз, бириктире аласызбы? 2010-жылдан бери эмес, мен негизи туулгандан бери эле оппозиция, кээде өзүм оппозициядан. 2009-жылы мына конституцияга каршы келген кыймыл аракеттердин натыйжасында баягы царини түзгөндө, туура эмес иш аракеттер жүрүп кеткенде, мен ошондо протест катарында өз арызым менен кабинетимден жумушту таштап отставкага кеткен кишимин. Быйыл мен отставкага кеткениме 12-жыл кетет. Бүгүнкү күнгө чейин менден сурай берет. Эмнеге ушундай кылбай атасыңар, эмнеге андай кылбай атасыңар? Мен 12 жылдан бери жумушсуз жүргөнүмдү көбү билбейт. Билбейт көбү. Суроону бере берет, айта берет, бир жерлерге барып калсам. Анан келиңиз экөөбүз чогуу ошону өзгөртөбүз десем, силер өзгөртөсүңөр да. Кантип силер жогору жакта отурасыңар? Мен отурбаганыма 12-жыл кетип баратат. Бирок билбейт экен, себеп ар бир өлкөдөгү каттуу иш аракеттер боюнча өзүңдүн пикириңди айтып жүрсөң эле, эл карап отуруп, ошол бир жерде отурат экен деп ойлой берет экен да. Тескерисинче жанагы чычканга окшоп кымыйып, астында жатып алып, бүт данды жеп, тешип. Ошолорду эч ким билбейт экен да. Вице-премьериң ким, министриң ким, депутаттарың ким, түк тааныбайт, билбейт. Алар менен чатагы дагы иши да жок экен да. Көзгө көрүнүп эле турган болсоң, сиздин сурооңузга бир тараптуу жооп бериш өтө кыйын. Ага жоопту түшүнүш үчүн коом бир аз өзгөрүү керек. Бүгүнкү күндө ким жакшы болуп калды, бирдеме жасап берет. 2 сааттык, 3 сааттык. Биз ушуну жасайбыз деп убада берип койсо, ошого ишенип калат дагы. Эртеси күнү кыйкыра берет. Убадасын аткарбайт деп. Биз бүтүн Кыргызстан алардан айырмаланып, эч качан убада бербейбиз. Биздин убадабыз бирөө гана. Мамлекетти кайрадан калыбына келтирүү, аябагандай күчтүү тартипти орнотуу, кайрадан социалдык коргоо саясатын союздун мезгилине, деңгээлине жеткирүү. Ага көп акылдын кереги жок. Бирок бийликке оппозиция барбы азыр? Бийликке оппозициямын деп айтуунун өзү туура эмес болуп калса керек. Жашоого өзү оппозиция болуш керек адам. Мен Атамбаев болобу, Бакиев болобу, Акаев болобу, Отунбаевасы, Жээнбеков болобу, кимиси болсо ошонусу болсун. Туура эмес болуп атабы, туура эмес деп айтам. Мен көзүнчө айтам. Кеткенден кийин баатыр болбойм. Ошол кезде айтыш керек. Эмне туура эмес болуп атат. Сиз бүгүнкү бийликке азыркы мындай 5 сунушту бергениңизди билебиз да. Ошол 5 сунушту ишке ашыралы, сиздин программаны, сиз менен иштешели десе, аны кабыл алууга даяр белеңиз? Мен жардам берет белеңиз? Көп эле жолу айтам, айткым келбей деле калды. Ошол мен 5 сунушту берип атсам, менин дасторконума нан салып бер, мага чай куюп бер деп берип аткан жокмун да. Ошо мамлекетти бекемдейли. Жок, эми сиздин жардамды алалык депчи. Азыр. Мамлекетти күчөтөлү, тартипти күчөтөлү, өлкөнү чыңдайлы деген сунуштар. Эгер ушуну келиңиз ушуну жасайбыз деген болсо, мен эмне үчүн жок дейм. Кеп адам кайсыл жерде эмне кызматта жасап атканда эмес. Кеп эмне жумуш аткарып атканда.
ошону аткарууга мүмкүнчүлүк береби бербейби? Же бул деле биздин арабызда экен деп ортого кошуп алып эле сенин сөзүңдү да укпай, сунушуңду да четке кагып, өздөрүнүн билгендерин жасай берип, анан сен тек гана ошолордун арасында ак карга болуп жүрө беришиң керекпи? Болгондо дагы биздин коомдо ушундай бир аябай жаман оору пайда болгон го. Бул баланчынын кишиси, бул түкүнчүнүн кишиси. А кишиси экенсиң макул. Кеп эмне жумуш кылдың? Ошол эле массалык маалымат каражаттарынын биринен окуп калдым. Эгер эл үчүн пайдам тие турган жумуш болсо, анда иштегенге неге болбосун деп жазышыптыр да. Мен цитата келтирип атам. Азыр дагы жооп бердим ошону. Анан бул ой азыр кийинчерээк соңку учурда пайда болдубу? Бул бир жагы, экинчи жагы мен айрым бир кызматта иштеп жүрүп кеткен адамдар менен сүйлөшүп калганда айтат да. Эгерде мага мамлекет тарабынан кызмат сунушталып атат аткаруу бийлигинде, бирок эми менин деңгээлим эмес экен ал депчи. Анан негизи сиз үчүн ушул мамлекеттик кызматтын чоң кичинеси мааниге ээби жокпу? Чоң кичинеси мааниге эмес, канчалык деңгээлде оюңду ишке ашыра аласың ал маанилүү. Мамлекеттик кызмат деген бул даража эмес. Түшүнгөн кишиге. Түшүнбөгөн жана базардан чыга калгандарга бул чоң даража болушу мүмкүн. Баягы өмүр бою галстук такпай, машина минбей жүргөндөр үчүн алар мындай баягы көйкөлүп момундай болуп басып калышат го, басканы өзгөрүп, үнү өзгөрүп. Жок. Мен үчүн ал даража эмес. Ал могул эмне үчүн керек? Муну эмне үчүн керек? Чай ичиш үчүн. Бул чай демдеп, анан туруп чай ичиш үчүн керек. Эгер бул болбосо чай иче аласызбы? Жок. Чайдан куюп коеюн, Жок. айтыңыз. Муну кашык ушуну аралаштырыш үчүн керек. Эгер ушул кашык болбосо, чайды аралаштыра албайсың. Бийлик ошондой бир курал. Түшүнгөн кишиге. Бул даража эмес. Бул байлык, бакыт эмес. Алдыңа койгон максатың болсо, максатыңа жетүү үчүн сөзсүз түрдө курал керек. Дыйканчылык кылам десең кетмен керек. Эгер бир керемет биздин тоолорго чыгып алып чөп чабам десең, же орок керек, же чалгы керек. Ансыз чөп чаба албайсың. Ошол сыяктуу бир ой максатың болгон болсо, өлкө ушул багытта болуш керек эле, билим берүү тармагы мындай болуш керек, саламаттык сактоо тармагы мындай болуш керек, пенсия саясаты мындай, тышкы саясат мындай болуш керек десең, ордуңда эле олтуруп алып ойлоно берсең, андан эч нерсе чыкпайт. Кайра президентмин деп, өкмөтмүн деп отурган азаматтарга айта берсең дагы эч нерсе чыкпайт. Себеби алар угуп да койбойт, укса түшүнбөйт да. Демек эмне келиш керек? Өзүң ошол куралды алышың керек. Ойлогон ой максатыңа жетиш үчүн ошол куралды алып өзүң жасашың керек. Себеп сүйлөй берсең, анын түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар, ишке ашпай калат. Азыр парламенттик шайлоо 2020 жылы эбегейсиз чоң каражатты талап кыла турган шайлоо деп калышты. Муну ошо шайлоого аттанам деген саясатчылар өздөрү деле мойнуна алып жаткандай да. Эгерде бул жагын эске ала турган болсок, анда Бүтүн Кыргызстан партиясынын потенциалы кандай, чама-чаркы? Бүтүн Кыргызстан, Кудайга шүгүр, эң бай партия. Себеп биздин таянганыбыз жараткан анан касиеттүү Кыргызстандын калкы. Калктан өткөн байлык жок. Алар элге таяна албайт. Алар эл ишенимине ээ боло албайт. Алар коркот. Ошондуктан акча менен деп баардык нерсени шайтандын оюнуна салып, акча менен жасайбыз дейт. Ошон үчүн миңдеп кишилерди чакырып алып улак берип атат. Биздин элибизде кызык экен да, улак деп койсо эле ошого жетеби, жетпейби, бирдемеси минип алып эле, барып эле карап тура берет экен да. Анан алар ойлойт, биз 10 000 киши катышкан улак бердик. Эми караңыз. Манас көчөсүндө жүрөсүзбү, Абдырахмандын көчөсүндө жүрөсүзбү, Чүй проспекти менен кетесизби? Карасаңыз илинип турат, көздөрүнүн жашын агызып. Балам 5 жашта, 7 жашта, 11 жашта бөйрөгүн алмаштырыш керек болуп калды, аккан болуп калды, каражат жардам бергиле, акча жардам бергиле деп.
ошол баймын деп асманды тиреп атам деген партиялар 10 сом бербейт. Себеп аларда мээр катып бүткөн. Алар байлыктын кулу. Адам эки түргө бөлүнөт. Бирөө байлыктын артынан кууйт, эси ооп, шайтан болуп, а бирөөлөрдүн артынан байлык өзү кууйт. Мына ошол ыйлап аткан, боздоп аткан, сыздап аткан канча жетим жесирлер бар. Ошолорго көмөк бербейт, өмүрүндө бербейт. А 5тен машина сайып, батир сайып, анан эчен топоздорду, төөлөрдү сайып, топуратып 2 сааттын ичинде чаңга чачат. Бирок адамга жардам бербейт. Эгерде ошондой азаматтар болгон болсо, баары топтолуп келип, улагыңды башыңа тартасың байланайын. Эмне кыласың? Бирөөнүн чекеси жарылып атат, бирөөнүн колу сынды, бирөөнүн буту сынды, бирөөлөр сөгүштү, натыйжада бир канча ушундай кызуу нерселер болгон жердин ичинде шайтан жүрөт. Ал сөзсүз чабыштырат. Ошого кеткен каражатыңды айланайын келип туруп ыйлап аткан бир жетимдин көз жашын сүртүп башынан сылап койсоң, акыретиңе керемет бир пайда келтирбейт белең азамат. Бир ыйлап жаткан кемпирдин келип көз жашын сүртүп койсоң, сен сооп таппайсың азамат. Жок, аларга 10 сом да бербейт. Миллиондорду чачат. Эмне үчүн? Мени таанып алгыла, мени көргүлө. Мен ушундай кыйын болуп калдым. Эртең саясатка баратам. Сен улак тартып келип, ошол жерде мыйзамды жаза албайсың го салаган. Эл өзү да түшүнүш керек. Улакчынын баарын депутат кылып, соодагердин баарын депутат кылып, дүйнөгө маскарабызды чыгарып, не деген мыйзамдарды жазгандарын угуп келе атабыз, көрүп атабыз. Көзүбүздү көтөрүп, бөтөн өлкөдө кыргызмын деп айткандан уялып калдык го. А ошолордун баарын көтөрүп келаткан ким? Ошол улакчылар, ошол соодагерлер, ошол базарчылар, ошол араккорлор, ошол арак сатып, темир сатып, тезек сатып, терек сатып, эми бир силкинип, ойгонуп, тазалануу бул коомдун милдети. Демек негизги таянычыңыздар бул эл, электорат экен. Ошондуктан бүтүн Кыргызстан эң бай партия. Себеп өткөн президенттик шайлоодо, парламенттик шайлоосун айтайын, мен Жээнбековго айтпадым, мына алдыңда отурганын бүт баары 6 миллион сомдон турат деп. 6 миллион сомдук депутаттар. Баарынын короткон акчасыны 120га чачсаң 6 миллиондон туура келди. Алар 6 миллиондон чачып, Кыргызстанды миллиардтаган акча менен сызга отургузуп атат. Эл түшүнүш керек ушуну. Бүгүнкү алган акчаң эртең өзүңдүн мойнуңа илмек болуп илинээрин билиш керек. Баягы балыкчылар да булар балык туткандай кылып туруп акырын таштап коет. Сен жуттуң, жутаарың менен кекиртектен илинди. Ушуну түшүнгөн коом келгенде, коом тазаланат. Өзгөрөбүз. А бизге Кудайга шүгүр, эч бир акча сарптабай, себеп акча болбогондуктан эмес, болгон кезде дагы сарптабайбыз. Биз баягы арам тамак берип, аларды дагы өзүбүздү дагы күнөөгө тарткыбыз келбейт. Молдолор, аалымдар айтып атпайбы? Шайлоодогу алып жеген акчаң менен өз ичиңе өзүң от толтурасың, чок толтурасың деп. Биз ошол акыреттен коркобуз. Мына дүйнөнүн кызыкчылыгы жок бизге. Эгер акчасыз шайлоо, таза шайлоо, адилеттүү шайлоо, адамдык шайлоо өтө турган болсо, бүтүн Кыргызстандагы бүтүндөй партиялардын ичинен эң бай партия, Кудайга шүгүр. Себеп биздин таянарыбыз, дагы бир жолу айтам, бир да партия биз сыяктуу элге таяна албайт. Алардын ишенген акча. Шайлоо алдында Кыргызстандагы мындай саясий процесстерге ичтен, тыштан дагы көз салып тургандар абдан көбөйүп жатат. Анан азыр болсо ошо шайлоо алдында саясий партиялардын ичинде Матраимовдор жетектеген партия дагы парламентке келет деген сөздөр чыга баштады да. Негизи өзү ушу Матраимовдордун феноменине сиз кандай карайсыз? Мурдагы бийликтин учурунда деле ушундай персоналар менимче кыргыз саясатында болсо керек эле да. Анан бул персона өзү ушу саясий процесстерге канчалык деңгээлде таасир этет? Өтө коркунучтуу процесс бул. Абдан коркунучтуу процесс. Билесиз, барганда өлкөнү акыл менен башкаруу керек.
акча менен башкарам деген өлкө бүттү, анын келечеги жок. Бүтөт. Туура айттыңыз, алындай феномендер өткөн президенттердин дагы учурунда болгон. Кадрларды ошолор чечип, кызматтарга ошолорду коюп, акча каражаттарды дагы, инвесторлорду дагы ошолор тейлеп, бүтүндөй өздөрү калчап, өздөрү бийлеп келген. Натыйжада биздин Кыргызстанды эбегейсиз сазга батырды. Не деген тышкы карыз. Бул феноменди токтотуунун эң кыска жолун айтайын сизге. Коомдун тазалыгы. Коом бийликти көзөмөлгө алгандыгы. Мына караңыз, ат башыда эл чечкиндүү түрдө туруп, маселени чечти. Кадамжайда Шамбисай алтын кенин эл аябай күчтүү туруп, маселени чечти. Өз пайдасына, мамлекеттин пайдасына чечти. Нарында, Солтон Сарыда эл каттуу туруп маселени чечти. Демек, ойгон соң ишке жарайт экенбиз го. Эгер биз эл жапа-тырмак, ынтымак менен көтөрүлсөк, биздин каалаганыбыз болот экен го. Бүгүн ушул маселе болуш керек. Биздин өлкөдө коррупция дегенди жойгонду каалайбызбы? Биздин өлкөдө туруктуу, татыктуу, сабаттуу азамат, таза депутаттын, президенттин, өкмөттүн келишин каалайбызбы? Кааласак келгиле ошону жасайлы. Жасайлы. Анан экинчи жагы бар. Уурулук ушунчалык туу чокусуна жетти. Кече Жээнбеков бир жыйын өткөрүптүр. Айтып атат, Баткенге миллиардтаган сом менен салган акчабызды бүтүндөй жолду талкалап, бензин ташып атат. Биз билебиз ким ташып атканын, билсең эмне кылып отурасың? Эмне кылып отурасың, билсең, айтчы. Кимге арызданып атасың сен? Анан финансы полициялар иштебей атат, аларга буйрук бериш керек. Буйрукту мен беремби? Эмне бербей атасың? А эмне үчүн сен ошол Баткен аркылуу өтүп аткан контрабандасы болобу, нарко баңгизаттары болобу, токтот деп буйрукту бербейсиң, эмне кылып отурасың? Ким берет буйрукту? Чүчкүрсөң, учук чыгып чалкасынан кете турган өкмөтүң береби? Же бир торпокту жетелеп келип деле мына пример болот десең, 115 добуш менен колдоп берип аткан парламент береби? Ким берет буйрукту? Айтпачы. Бул не деген алсыздык, бул не деген арсыздык, бул не деген сабатсыздык, бул не деген жоопкерсиздик дейт. Мындай бир кызык окуя болуп калды да, баарын билет да киши. Дагы бир маселеде бул парламентке мисалы жаңы генерация, жаңы жүздөр келиш керек деген маселе азыр аябагандай кызуу талкууда. Сиздин оюңуз боюнча ушул эле жүздөрдү биз парламентке келишин сиз каалар белеңиз? Кеп жүздөрдө эмес. Кеп анын сапаттык курамында. Бизде жаңы жүздөр дегенде ойлойт да көбү, жаштар деп ойлойт. Же болбосо саясатка аралашпаган кишилер болуш керек дейт. Кеп анда эмес. Европа парламентин карап көргүлө, аябай дүркүрөп өсүп аткан башка өлкөлөрдүн парламентин карап көргүлө. Биздин парламент эң жаш курамы боюнча. Кеп жашта эмес, кеп башта. Кимдер келет? Кандай инсандар келет? Курамы кандай болот? Эмнеге татыктуу? Себеп фамилиясын жаза албаган, өмүр баянын жаза албагандар отурат го. Эми мен мына сыртта көп жүрөм, биздин жарандар менен жолугушуп, ошолор айтат да, сыртка чыкканда биз кыргызбыз дегенден уялабыз. Өлкөңдү, өкмөтүңдү кара, өлкө башчыңды кара, парламентиңдин башчысын кара деп зийиркенип, ушунчалык баягы сүйлөшүп отурганда намыстанышат да. Себеп биз ичте жүрүп билбейбиз, алар сыртта жүрүп, башка элдер күлөт экен да үстүнөн. Ошолорду алып келген ким? Биз эмеспи? Биз го, айланайын. Бизге аны казактар же тажиктер же өзбектер алып келип берген жок го. Биз го. Эмнеге? Бир кесе чай, таекем,
жейиним, бөлөм, күйөө балам, тиги базарда 2 контейнери бар. Булар улак берди, булар дискотека кылып берди, булар шагыл төгүп берди. Эми ушул нерседен токтой турган, акыл эске кире турган мезгил келди го. Ой калчашыбыз керек да. Мен ар качан айтам, могу күзгү турса, бер жакта турган биз дагы күзгүдөн көрүнүп аткан ошол парламент. Биз кандай болсок, парламент ошондой болот. Дагы өткөндө айтышып атпайбы, 1000 сомдон азыр берип баштады. Эми караңыз, арамдыкты караңыз. Шаардагы шайлоолорго, мына Ош шаарындагы шайлоого 40 000 кишини алып келип каттады. Болгондо да ГРСтин кызматкери каттаптыр 1 000 канча кишини өзүнүн үйүнө. Ошолордун экөөсүн сабап туруп соттоп салса башкага үлгү болот го? Жок. Жээнбеков билет, бирок чыкпайт. Факты бергиле дейт. А фактын алып келип таштап койсоң, жок. Өзүң өтүп бар ушул жака кара. Караколду карагыла. Токмокту карагыла. Кайсыл жерде шайлоо өткөн болсо, ошол жерге алып келип туруп баягы кой айдагандай кылып алып келип өткөрүп атпайбы? Ошону ким? Кытайдын жараны. Же Өзбекстандын, же Тажикстандын жарандары ким деп? Иликтебейби? Карабайбы? Кече Москвада маалымат берип атат. Кыргыз жарандары террор жасай турган кыргыз жарандары кармалды деп маалымат кетти. Ал кыргыз жарандары эмес, кыргыз паспортун сатып алгандар. Дүйнөдө эң арзан паспорт бул кыргыз паспорту. Эң жеңил ала турган паспорт бул кыргыз паспорту. Ушунун баарын берип аткан коррупция дейт. Эгер ошол жарандар болсо, мен өлкө башчысымын деген азамат, же тышкы иштер министри кечирип коесуздар, ошолордун маалыматын бергилечи бизге деп туруп, паспортту кайдан алды экен? Кимден алды экен? Качан алды экен? Бир түйүрүп туруп жазасын колуна карматып койсо ушул токтойбу? Токтойт, бирок токтотпойт булар. Буларга факты керек. Жана бир суроомдун жообу аягына чейин чыкпай калды да, бүтүн Кыргызстан пикир бар. Негизи бул партияны көбүрөөк колдогон тыштагы биздин иштеп жүргөн мекендештерибиз депчи. Анан мен билген сиз мамлекеттик кызматта иштедиңиз, абдан чоң мындай эл билген бизнесиңиз деле жок. Анан сизди партияга кеткен чыгымдарды кимдер каржылашы мүмкүн? Ушул көбүнө кызыктуу да, көбү ушул жомок сыяктуу көрөт, түш көргөндөй болуп туруп көбү ишенбейт. Бир нерсеге бир нерсе себепчи. Мына мисалы мен Россияны канча кыдырып жүргөн болсом, бүтүндөй каражаттардын баардыгын ошол азаматтар өздөрү көтөрүп атат. Өткөндө Түркияга барып келдим. Ошол Түркияда окуп, жашап, иштеп жүргөн азаматтар ошол өздөрү чакырышат. Жол киреңизди төлөп. Жол кирени төлөйт, жатакананы төлөшүп берет. Эмне максатта? Бизге тек гана түз келип, эмне кылышыбыз керек ушуну айтып бериңиз дейт да. Анан алардын арыз муңун уккан эч ким жок да. Арыз муңдарын айтат, ушул маселелерди койсоңуз, биздин үнүбүздү уксаңыз, биздин атыбыздан ушуну жеткирсеңиз дегендей маселе коюшат. Партиянын баягы каражат дегенде, партияга каражат кетпейт. Өнөктүккө кетеби шайлоого? Жок. Мага да кетпейт. Мен ишенсеңиз, 95-жылы бир жерге бир чымчыкта сойбой депутат болгон. 2000-жылы да. Мына Өзгөн районунун өзгөчөлүгү, элдин өзгөчөлүгү ушул. Ошондуктан жанагы башка райондордон, башка жерлерден депутат болгондор барып атайын көрүп келишет эле. Кандай өтөт, жыйындарыңыз кандай өтөт? Элиңизди көрсөк болот экен дегендей кылышып. Элден өткөн байлык жок. Мен дайым айтам го, кыргыздын байлыгы кумтөр эмес. Кыргыздын байлыгы кумбел эмес. Кыргыздын байлыгы алтын, жердин астындагы темир, көмүр эмес. Жердин үстүндөгү эл. Анда мына 10 жылдан бери жумушсуз жүрөм деп айттыңыз, Эмне менен үй бүлөнү кантип багып атасыз? Үй бүлөнү мен бакпайм, үй бүлө мени баксын. Мен аларды багып койдум, мен аларды... Кыргызда биз ата үй бүлөнү багат деген түшүнүк калыптанып калган да. Анда сиздин балдар жардам берет экен. Калыптанып калганда, мен мисалы, мен балдарыма канча жылдан бери мен 1 сом да бербейм. Өз алдынча? Өз алдынча, өздөрү иштейби, өздөрү тыйын табабы, өздөрү кандай кылат, өздөрү билсин. Үйдү кароо менин милдетим эмес. Мен ал милдеттен кутулганмын, Кудайга шүгүр. Мен чоңойтуп койдум, окуй турган жерлеримде окутуп койдум. Мага кээде нааразы болушат балдар. Кыргызстандан сыртта окутсаң жакшы болмок. Жок, мен убада бергенмин.
Мен кыргыз жараны катарында, кыргыз депутаты катарында, кыргыз бийлиги катарында мен балдарымды эч качан сыртта окутпайм, сыртта жашатпайм. Билесизби эмнеге? Мен уурдап алган акчам жок. Мен жылына $30.000 төлөп окута албайм, окутпайм дагы. Экинчиден, алар акылы менен ташты жара турган болуп жетип келген кезде дагы алардан кыргыз жыты чыкпай калат. Алардын аң сезим, дүйнө, кабылды, философиясы өзгөрүп кетет. Мен андайды каалабайм. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө бир эмес экөө иштеп атат. Өздөрүн өздөрү баксын. Билесизби, мындай деп айтат го, 30 бала биригип бир атаны бага албайт, бир ата 30 баланы багат дегендей кылып. Кээде кандай кылабыз, андай мындай кылабыз, кеңеш сураган деле учурлары жок кесе. Өзү билсин. Ал атанын милдети эмес. Атанын милдети ак караны таанытып коюш. Атанын милдети мусулманчылык, кыргыз улуттук салттардын, каада салттарынан баарын өткөрүп коюш. Андан калганын өзүң бил. Бүркүт деле 2 ай, 3 ай баласын баккандан кийин акыры түртүп ыргытып кетет. Аскадан таштай берет. Билесизби? Аларды биз өмүр бою желкебизге көтөрүп алып бакканга милдеттүү эмеспиз. Алар бизди бакканга милдеттүү. Ушул сезимдерден кетишибиз керекпиз. Мен Кудайга шүгүр айтып атпаймынбы, кезинде иштеп аткан мезгилдерде эч нерседен кем кылбастан билим бердик, бактык, карадык, кийинттик. Эми билгендей болсун. Социалдык түйүндө Адахан Мадумаров деген, Адахан Мадумаровду колдоо деген сыяктуу мындай аябай көп баракчаларыңыз бар да. Негизи өзүңүз отуруп, өзүңүз жазасызбы же жардамчыларыңыз аркылуу ишке ашабы? Мен айтсам ушуга кандай дейсиздер? Мен өмүрүмдө ушул Инстаграм бир эмне дегенге кирип көргөн киши эмесмин. Фейсбукка да кирбейсиз. Мен мына телефонумду карасаңыз, менде түк андай нерсе жок. Мен жанакы жеке баракчам бар. Ошого кирип башта дайым суроолорго жооп бере берчүмүн. Көзүм кызарып, шишип кетчү жооп берип. Анан алардын баарын видео жоопторго өткөрдүм. Себеп бир эле берген суроо. Түз эфир кылат экенсиз да. Түз эфир. Бир эле берген суроону, бир жок дегенде 70-80 бир эле суроо берет. Ар бирине жооп берип атып, көз шишип кетет. Анан видео жооптор койттум. Анан кийин ай сайын же болбосо бир айда 2 жолу чыгып, жыйналган суроолордун баарына жооп берем. Түз. Бир да суроо жоопсуз калбайт. Мен баракчаларда отурбайм. Соңку суроону берейин. Мисалы бизде 1 жылдан кийин, 3 жылдан кийин, 5 жылдан кийин бизде эмне күтөт? Коомдук саясий процесстерге сиз мындай көрөгөчтүк кылып анализ жасап бере аласызбы? Өткөндө Азаттыктын түз эфиринде ыңгайсыз суроолордо 3 киши чыгып калдык. Алмаз Акматалиев, Темир Сариев, мен. Ошондо бир кызык окуя болду. Кече мени менен күрөшүп аткандар, кече бизге парламенттик башкаруу керек дегендер, бүгүн бизге президенттик башкаруу болбосо болбойт экен дегендей сөздөрдү айтышты. Кимдер? Темир Сариев мырза? Жок, Акматалиев мырза. Анан мен айттым эле, барекелди азаматтар. 10 жылдан бери какшап келем. 10-жылкы референдумда айттым эле, бул конституция Кыргыз Республикасын туңгуюкка алып барат деп кыйкырдым эле. Ошондо бүтүндөй баары мени менен күрөштү. Колдорунан келгенче сабашты. Сындабаган журналисти калган жок, башкасы калган жок. Мадумаров дайым агымга каршы сүзөт. Буга жакпайт эч нерсе. Кече 16-жылкы конституция референдум өткөргөндө айттым эле. Бул конституция Кыргызстанды мамлекет катары жок кылат. Эми караңыз. 2016-жылы 31 декабрда президент Атамбаев чыгып Ала Тоо аянтында айтты. Көрсө бул конституцияда ар бир кадамында мина коюлуптур, бомба коюлган экен. Муну тез өзгөртпөсөк болбойт. А эмне үчүн 6 жыл башта Мадумаров ушуларды айтса укпадың садагам? Неге укпайсың? Кечээки 16-жылдагы конституциясыны мамлекетти жок кылууга алып барат дедим бул конституцияны. Баары тепкилешти Мадумаровду, жыргашты.
Эми бүгүн айтып атат, бул конституция менен өлкөнү өнүктүрүүгө болбойт экен. Өлкөнү өнүктүрүү эле эмес, өлкөнү сактап калууга болбойт бул конституция менен. Ошондо сиз жалгыз калдыңыз көгөрүп, жалгыз калдыңыз, көнбөйсүзбү көгөрүп тура бербей деп менен урушушкан. Эми ошолор бүгүн айтып атат, президенттик болбосо болбойт экен. Эми үчүн менен 10 жыл күрөштүңөр да бүгүн айтасыңар десем, билесизби, Акматалиев эмне деди? Элдин баары Модумаровдой акылдуу эмес да алдын көрө билген деп. Алдын көрө билбеген саясатчы дагы эртең кандай болоорун саресеп салып, көз чаптырып, акыл калчап түшүнбөгөн саясатчың дагы элди дагы, мамлекетти дагы жарга алып барып андан ары карай кулатып жиберет. Бүгүнкү саясатчыларың эртеңкисин эмес, түштөн кийин эмне болушун билбеген бир көрпендилер отурат. Түшүнбөйт. Эмнеге ошол жерге келип отуруп калганын да түшүнүшпөйт. Кайгыбыз ушунда. Күнөө алардабы? Коом дагы тартыш керек. Демек сиздин оюңуз боюнча биз президенттик башкарууга бармайынча биз оңолбойбуз. Же болбосо аң сезимди өстүрүп туруп, мына Арменияны караңыз. Пашинянын келгенине 1,5 жыл болуп атат. 1 жылдын ичинде $115 миллион кустуруп төктүрдү. Бир. Экинчиден, ички дүң продукциясы 7,9% өстү. 1 жылда. 1 жылда. Эмненин эсебинен? Карап көрүңүз, аналитиктердин берген маалыматы боюнча. Бүтүндөй коррупциялык системаларды токтоткондугу менен. Болбосо аларда бизге окшоп көмүрү жок, бизге окшоп темири жок, бизге окшоп кен байлыктары, алтыны жок. Жок, газы да, мунайы да жок. Тартипти ордуна алып келип коюп койду. Бүгүнкү күндө эң көп, эң төмөнкү айлыгы $162. Орто айлыгы $308. $308. Бул СНГ өлкөлөрүндөгү биринчи көрсөткүч. 1 жылда. Демек, эгер биз туура адамды тандасак, таза бийликти тандасак, өлкөнүн өсүп кетишине эч кандай күмөн жок да. Бизде аябагандай чоң байлыктар бар. Тилекке каршы жанагы сиз өзүңүз айткандай, бүтүндөй коррупциялык топтор, президенттин тегерегиндегилер, ошону колдойбуз деп азыр бүгүн партия түзүп аткан, баягы жүгүрүп жүргөн жүгүрүктөр, бүтүндөй Кыргызстандын байлыгы ошолордун чөнтөгүнө кетип атат. Эл өзү менен өзү. А мурда андай эмес беле? Мурда бар, айтып атпаймынбы? Мурда деле бар. Бирок момундай жапайы деңгээлге чыккан эмес. Мына караңыз, 2005 жылды салыштырыңыз. 2005 жылы Акаев кетип, жаңы бийлик келгенде биздин бюджетибиз 24 миллиард сом эле. 1 жылдан кийин 38 миллиардка чыкты. Экинчи жылы 64 миллиардка чыкты. Момундай өсүш, дагы бир жолу айтам. Аналитиктер болсо айтсын. Мындай болгон эмес. Курулуш 144% өскөн. Муну сырттан келген баягы тетиктер деп коет, оборудование деп коет. Ошолорду бүтүндөй салыктан бошотуп салгандын натыйжасында Кыргызстанга жаңы технологиялар келип баштаган. Ошолордун бүгүнкү күндөгү жетишкен ийгиликтерибиз ошол мезгилдеги себилген үрөөнүн түшүмдөрү. Заматта эле бере койбойт. Бир алманын көчөтүн алып барып отургузуп койсоңуз дагы жок дегенде 3 жылдан кийин берет. Демек бизде ошол мамлекеттик башкаруу системасында сөзсүз өзгөрүү керек деп эсептейсиз. Улуттук каада салттарыбызга кайтканыбызда, момундай эле деп айтайын, биздин конституциянын негизин эмне түзүш керек? Өсөөр элге бир башчы, өлөөр элге 1000 башчы деген. Болду. Бул кылымдардан кылымдарга келаткан эч бир башка элде жок түшүнүк. Өсөөр элге бир башчы.